Бириккен Улуттар уюму өзүнүн Facebook баракчасына аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Озания Ажеяло менен Бабур Төлөбаевдин бирге түшкөн сүрөтү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Андагы экөөнүн ынтымакташа бел алышып кучакташканы бир багытка жол алуусундай таасир калтырат. Бирок бул социалдык тармактарда кайчы сын пикирлерди жаратып жатат. Анткени Бабур Төлөбаев буга чейин кыргыз айымдарына терс сын пикир айтып, алардын билим алуусуна жана иштөөсүнө каршы ойдо болуп келген. Ал эми эки башка принципте жүргөн адамдардын жолугушуусунан кийин Бириккен Улуттар уюму өз пикиринен кайтканго деген сөздөр чыгууда. Буга чейин Мөлбулак компаниясынын директору Бабур Төлөбаев аялдардын укуктарын терроризмге салыштырып, алардын жетекчи болуусун болбогон ишке теңеген. Мындай пикирин ал Разнораз программасынын алкагында интервью берип жатып билдирген. Төлөбаевдин пикиринде айымдар жөн гана турмуш күтүп, бала багуусу талап. Женщины, вот этому не уделяют внимания. Многие женщины хотят быть супер бизнес-вумен, там лидерские, все это хрень, извиняюсь. Они вот это пихают и слишком много этого делают. Некоторые даже в университетах, типа современных вузах, это женское там лидерство, все это хрень. Okay? То есть феминизм, он не должен быть никак. Да, феминизм это как терроризм. Почему? Потому что современное общество. Да, это чушь. Это. Феминизм это как, знаете, это проявление, это тоже форма радикализма. Везде должен быть баланс. Төлөбаевдин пикирине каршы чыккан кыргыз айымдары буга чейин бир канча ирет нааразычылыктарын айтып чыгышкан. Азыркы заманда мындай пикирди кармануу туура эмес экенин сынга алышып, Төлөбаевдин сөзү коомчулук үчүн коркунуч жаратаарын белгилешкен. Ал эми мындай талкуудан кийин Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү өз оюн билдирип, эки инсандын жолугушуусу алардын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизбээрин жазган.